элдин учуна, кыска элдин кыйрына кеткен көчмөндөр оюндарынын көч башында турган Кыргызстан өзүнүн бүтүндөй кереметин дүйнөгө көрсөтүп аткан кез. Мына ошолордун арасында жаа атуу боюнча улуттук спорттук мелдештердин ичинен жаа атууга атайы 15 өлкөдөн катышуучулар келиптир. 15 өлкөнү талап койгон Кыргызстандан ошол улуттук кийимдерди кийүү талабы. Ошол 15 өлкөнүн өкүлдөрү ар бир өзлөрүнүн улуттук кийимдерин кийип келишип азыр жаа атканы жатышат. Жаа атууда бул түрлөрү тизеден туруп атуу, жөө басып атуу жана аркадан карап атуу болмокчу. Азыр болсо ошол жаа атууга көңүл бурабыз. Жайлоонун көркүн ого бетер чыгарган мына ушул көчмөндөр оюндарынын уландысы жана спорттук оюндардын мындан ардагы улуттук спорттук оюндардын жүрүшү туурасында биздин көрсөтүүбүз аркылуу баяндап беребиз. Урматтуу Ибрайым мырза, бул жакка келип койсоңуз мүмкүн болсо. Урматтуу Канай мырза. Урматтуу Канай мырза, мүмкүн болсо биз тарапка келип койсоңуз. Кеткен ат менен азыр тааныштырып коелу. Уважаемые зрители, любители скачек, на дистанцию 80 километров прошло 23. Кеткен ат менен азыр тааныштырып коелу. Так, уважаемые зрители, любители скачек, на дистанцию 80 километров прошло 23 лошади, 2 лошади из России, из Казахстана, одна Польши и остальные лошади из Казахстана. По результатам первого круга 9 Аксула, Валерия Вагарова. 2, 1, 0. Yes? Валерия, давай сюда. Старт в 11:57. Монда çok çağırır. Просим к старту. Так, hemen. Halo Мария. Иманалиев Чингис. Halo Мария. Просим подойти к старту. 1-0-0-0. Ага. Дальше. Перед вами Ноурус. Третий номер. Гамлет. Наездник Косейный Валерий. Все, старт-пан. Еще перед вами сейчас как раз идет 6-й номер Ноурус. Дальше. Щит номер 2. 32 километра. По самой сложной трассе. Через Григорьевское ущелье в Семёново. Первый этап лошади рекордное время 1 час 25 минут. Посмотрим, как они пройдут вторые 32 километра. Повторяем. Дистанция 80 километров. Номер 6. Иманалиев Чингис. Просим подойти к старту. Батыркулова Джиниши чемпионата. Вторым
Вопрос. Tamam zaten. Шесть, 10, 11. Азыр мындай болду. Тек көргөн багана ошо. Анан тик турган А если вот так будет, тогда 2 будет. Урматтуулуктар, аренаны бошотолу. Стартта кармабай. Ачып коюңуздар, четке туралы. Основной zero. Да. Один. 1-1. Жо, экинчи Оң жак айда. Атлет мырза, оң жак. Анне разный мо. Why they are different? They're different, but they're smart. бирок жазылып турат. Bunun ekan o. Разный, но мои. 1-1. 0-0-0, 0-0-0. Ага. Татьяна. Павлова Татьяна, да? Жол ачалы, туугандар, жол ачалы. Салбурун оюндарында жаатуу боюнча мелдеш өтө курч мүнөздө өттү. Анткени бардык өлкөдөн келген жаачылар өтө мыкты деңгээлде даярдык менен келишкен. Жыйынтыгында алыска жаатуу боюнча 445 метр аралыкта биринчи орунду Догар Петер Словакиядан жеңип алды. Экинчи орунду Догар Жева Словакиядан жана үчүнчү орунду Заба Жозеф Венгриядан алды. Ал эми кыз келиндер арасындагы жаатуу боюнча Павлова Татьяна Татарстандан биринчи орунду алды. Экинчи орун Биала Джудит Словакиядан, үчүнчү орун Асели Садырова Кыргызстандан. 1, 24 at 2, 1, çıkkan aylanpaga. 1. Aha. Так, Юлиянын Her bir kuruk 32 kilometreden 2 kuruk 32 kilometr, üçüncü kuruk 16 kilometr, oşonu menen жалпысы 80 kilometr aylanıp gelişet. 2 Жаатуу боюнча, жөө атуу боюнча Кыргызстан ушу көчмөн оюндарына биринчи жолу Салбурун федерацияны киргизип биринчи жолу болуп атат да. Машыкканыбыз бул жерден 5 бала тандалып өткөн, анан кийин 3 кыз өткөн. Эми бул биз үчүн биринчи жолу болуп атат. Мындай жакшы эле деңгээлде өтүп атат. Машыкканыбыз биз Бишкек шаарында, ушу шаардын тегерегинде, ушу жарылар жакта, мындай ачык талаада атайын даярданып машыгып жүрөбүз. Эми колумдагы жаа бул биздики эмес да, бул сырт жактан, Европадан, Россиядан, Украинадан келет да. Бул мисалы мен өзүм күчүмө жараша алгамын да, эмесин тандап, эметип күчүн бүт барынчы. Бул венгрлардын жаасына окшош кылып, эми көчмөн элдин жаасы деп койсо болот да, колумдагы жаа. Кыргызстанда көп жылдан бери унутулуп калганда, эми азыр көп кызыгып, балдар буйруса ушу көчмөн оюндан кийин дагы кызыгып, ушинтип машыгып турабыз дегендер көп болуп атат да. Эгерде кызыккандар болсо, мына биз Бишкек шаарында турабыз, барыбыз кайрылып, биз менен сүйлөшүп, кеңешип дегенде биз айтып беребиз, кыздар болобу, балдар болобу. Бул негизи жаатуу бою илгериден келатканда Салбурун деген. Салбурун деген бул көбү билбейт да, эмне деген. Бул Салбурун деген Манаста дагы айтылган да. Биздин жигиттер бир айга чейин Салбурунга чыгып кетишкен да. Ушу Салбурунга чыкканда бул жалпы аңчылык дейт да. Ушу Салбурунга жаатуу кирет, тайган кирет, анан кийин куштар кирет да. Ушинтип Салбурунга чыкканда эң кыйын жаачылар, жакшы иттер, жакшы куштардын сапаттары билинип калчу да. Ушу Салбурунга чыгып жүргөндөчү. Анткени бул илгериден келаткан биздин салтыбыз, биз буну унутпаш керекпиз, сактап, кийинки муундарга тапшырыш керекпиз да. Биздин максатыбыз ушундай. Биринчи орун деп экинчи орун деген эмес, бул өзү биздин салтыбыз да. Биз буну сакташ керекпиз да. Мына мисалы венгрлар келди. Алар Европанын ортосунда жашаса дагы өздөрүнүн салттарын кармайт экен. Алар боз үй чогултат экен, улак тартат экен, жаатат экен да. Биз дагы аларга окшоп ушу салтыбызды сактап жүрүш керекпиз да. Эми биздин Салбурун эрежеси боюнча атканда мындай көчмөн элдин жаасын колдонуш керек. Мындай спортивный деген болбойт. Анан кийин жебелер дагы жыгачтан болобу, бамбукта болобу, ушундай болуш керек да. Илгеркидей болуш керек. Мисалы сырт жакка барганда дагы алар карап турат, текшерип турат. Жаан кандай, мындай көчмөн элдикиби деп жебелери дагы каралып турат да. Анан кийин мисалы Туркия жыл сайын чемпионат өткөрөт. Ушу көчмөн элдерди чогултуп, биз мына 2 жолу барып келдик. Биздики
барган сайын кичине көз карашыбыз башкача болуп атат. Анан тажрыйбабыз дагы кичине өсүп атат да. Сырт жака барып, эл кандай жаалар менен атат, эрежелери кандай экен. Эми ар бир мамлекеттики өзүнчө экен. Мисалы, жаа деген эң биринчи жасалганда бул согушка жасалган эмес да, бул аңчылыкка жасаган. Биз ушуга таянабыз да, анткени өзүңөр билгендей, бул таштарда сүрөттөр калган. Биздин ата бабаларыбыз мындай аңчылык кылып жүргөндө теке көп барчу экен да. Андан кийин биз ушуга таянып, биз курал катары эмес, аңчылык үчүн ушу жааларды колдонуш керекпиз да. Анан кийин силер байкадыңар да, биздин путабыздагы тоо текенин сүрөтү болуп турат да. Биздин ушу Салбурундун эрежеси ушундай. So, dear sportsmen, now we are shooting from the knee. Мейли алып, боо тагып, ит агытып, куш салып, илмек кылып, жаатып, салбурундап, жер чалып деп Манаста айтылгандай, урматтуу калайык калк, бүгүн дагы ушул Кырчын жайлоосунда экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Салбурун оюндары өтүп жаткан мезгил. Бүгүн 6 сентябрь. Жалпы бизге келген коноктордун бардыгына жакшы бир маанай каалап, ар бир катышуучуга ийгилик каалап өтөлү. Агайын туугандар, сиздердин жакшы бир дем күч берүүчү кол чабыңар, сүрөп туруңуздар биздин ар бир чыгарманга, ар бир оюнчуга бир жакшы дем күч берип турат. Андыктан жалпы келип жаткан биздин конокторуңузга дагы бир жолу чоң рахматтарыбызды айтуу менен биргеликте бардыгыңыздарга үй бүлөлүк жакшы бир бакыт, ден соолук каалап өтөлү. Жана ортого тийген үстүнө тийип алабы. Кетти 4-чү номер менен Нальчик аттуу өзүнүн аргымагы менен Алмасан Чинов кетти. Аргымактын ээси Алмасан Чинов өзү. Том району Карагердин ээси Эмиль Адралиев. Мындай отургузбайт ба? Учурда агайын туугандар биздин көптөгөн өлкөлөрдө чаа-чааларда каймашып жатышат. Аларга калыстар тобу тийишинин тапшырмалардан чаа-чааларда оюндун соңунда өткөрүлгөн иш-аракетке жараша бааланышмакчы. Учурда жөн аттуу, айданып аттуу, анан кезеге туруп аттуу боюнча учурда жаатылар жүрүп жаткан шоктардан сизерге дөңгөлөк каалайбыз. Bir hemen mesela çok naklar var. Bir Нет, есть правда. У меня одна девчонка есть. Абет. Я сейчас на ту сторону перейду сама. Ну, ne ilgili ne olmak Он это баллы, видите? Он тут монгол, наверное.
Вот настоящий монголы. Да. Потомок Чингисхана. Это красавица башкирская. Сюда. Да, вот, наоборот. Вот стоит. Вот, я руку поднял. Сюда смотри. Вот. Ну да. Так сиди. Через поле не видите, вы что? Меня зовут Георгий, я представляю Российскую Федерацию на этих соревнованиях. В соревнованиях подобного уровня я принимаю участие в первый раз. Крайне впечатлен, тем более, что в первый раз нахожусь в Средней Азии, в Кыргызстане. Здесь очень красивая природа, горы, Иссык-Куль. Очень гостеприимно нас встречают. Прекрасный, красивый палаточный лагерь. Шикарная была церемония открытия. Сам занимаюсь стрельбой из лука уже 3-й год. Стреляю из классического лука. Это то, что могли видеть на Олимпийских играх. Занимаюсь 3D-соревнованиями. Это полевые стрельбы, имитация охоты с луком. И специально для этих игр подготовился для стрельбы из традиционного исторического лука без полочки деревянными стрелами. Получается пока достаточно неплохо. Сегодня прошла квалификация в 1/4 финала. Завтра будут финалы и стрельба на дальней дистанции. У нас специально есть для этого тяжелые луки на 60 фунтов. Мы будем стрелять на максимальную дальность. Там нужно закинуть стрелу как можно дальше. У многих здесь из натуральных материалов, но большинство использует все-таки луки, похожие на исторические, но из современных материалов. У исторических сердцевина делается из дерева, верх – это рог, снизу живота, там, где ближе к лучнику, там берется сухожилие животных. У нас луки центр также 2 слоя древесины, сверху и снизу ламинированным стекловолокном, и тетивы мы тоже используем из натуральных материалов. У нас тетива BSI X, это последнее поколение тетивы, самое современное. Но, тем не менее, все равно нужно очень много учитывать. Стрелы деревянные, их очень тяжело подбирать к луку. Самое главное в стрельбе из лука даже не столько лук, как стрелы. Стрела должна быть идеально ровной. Все стрелы должны весить вплоть до доли грамма. Они даже взвешиваются не в граммах, а в гранах. У нас вес стрелы на мой лук 360 гран. Каждая стрела плюс-минус 3 грана разброс. Стрелы должны иметь центр тяжести для стрельбы на 40 метров на 15% смещенный в сторону наконечника. На максимальную дистанцию практически посередине. Стрелы для 40 метров и на большой дистанции тоже разные. Они подбираются по жесткости, чтобы она была не слишком мягкой, не слишком жесткой. Это все очень сложно подбирается, даже снимается на камеру замедленной съемки, чтобы видно было, сколько раз она изогнется, прежде чем выпрямится. Yes, it's a very good idea to make a nomadic Olympic like this and in a place like this. Көчмөндөр оюндарын өткөрүү эң сонун идея экен. Өткөрө турган жерде укмуш тандалыптыр. Мен Болгария, Польша, Словакия, Германия, Румыния, Сербия, Армения, Туркия, Орусия, Украинада болгом. Кыргызстандын фантастикалуу жаратылышы бар экен. Тоолор, Ысык-Көл, таза аба, элдери болсо бир туугандай жылуу мамилеси менен абдан жакты. People behave us like brothers. They help us in anything, came and feed us. What we need, they provide us, like brothers.
Kim yok? Kamera karanlık. Ne yapıyorsun? Siz özünüz kaçan geldiniz? Keçe gelip biz. Ne tartıtasızlar? Nelerdi tarttınızlar? Özünüz redaktör, özünüz operatör mu? Kimler oynadı? Alışlardan upay çok. Eşitçi.
Birinci kalısından yok. Түркия жана Венгриядан келген жаачылар ат үстүндө жаатуу боюнча мыкты оюн көргөзүштү. Бутаны мээлеп таамай атуу үчүн шамдагайлык, анан чеберчилик талап кылынат экен. Ушу жана мындан башка жөө жаатуу, тайган жарыш, чоң ат чабыш, бүркүт салуу, куш салуу оюндарынын жалпы жыйынтыгы 7 сентябрь күнү чыгарылат. Тағы ошол алмазан кетип бара жаткан салбору оюндарынын төлчүсү, өзгөчү ат үстүндө жаатуу оюндарынын төгөн мыкты Кыргыздын патриот чыныгууларынын бири. Кол чалсын. Кыргызстандан экинчиден болуп Шейшенбеков Бактилек чыгат. Бактилек Шейшенбеков выступает от имени Кыргызстана. Ай. Биге каршы биздин жаачыбыз эч кандай упай алган жок. Давай. Биздики бөлөктөр ана кол чалар болсун. Ай бале. Биринчи калыс. Эки упай. Экинчи калыста жок. Үчүнчү калыста жок. Эки упайдын несі? Вали.
Анемесе үшіншілерден болып Монголияның жаачылары шығады. Қалыстар тобы Монголияның жаачылары басқарған баштайды. Мұхбат Сарул атты Монголияның мықты жаачысы. Жақсы, бірінші қалыс, бір ұпай, екінші қалыста және үшінші қалыс ешнәрсе жоқ. Сарул бір ұпайдың есі болды. Монголиядан екіншілерден болып шығады. Мұхжарғал, Йондожуан, Монголияға кетті. Қарағаншыға чағаттандырғандай, екі қаршы, екі чоқтан қалды. Üçüncü çoktan maksatına çekmeyi kaldı. Birinci kalız qanday ұпай бересіз? Нөл. Мұхжарғал ешқандай ұпай алған жоқ. Қазақстаннан Бадаша Фердос біріншілерден болып старт алды. Үшінші айлапқа кетуде достар. Бірінші бұта. Екінші бұта. Жақсы. Жана үшінші бұта. Өппәле. Анымызды азыр қалыстардың берген ұпайларына көреміз. Бірінші қалыс 0 ұпайды көрсетуді, екінші қалыс 0 ұпайды көрсетуді, жана үшінші қалыс 1 ұпайды көрсетуді. Ошентип Елдос 1 ұпайдың есі болды. Жана үшінші айлапаға екінші болып Қазақстандан Қуыстаубаев Саян кетуді. Қуыстаубаев Саян стартует. Ет таммені Саян, жақшы, үшінші бұта. Аппале. Білеке қаршы Қуыстаубаев Саян бір дағы ұпайға бол алған жоқ. Андамесе Қазақстандан үшінші болып, третий из Казахстана стартует Есенғалиев Бекгали. Есенғалиев Бекгали старт алуда. Бірінші бұта жақсы, екінші бұта. Білеке қаршы. Бұтаға тибе қалды. Жана үшінші бұта жақсы. Бірінші қалыс 0 ұпайды көрсетуді, екінші қалыс 0, жана үшінші қалыс 2 ұпай берді. Ошентип Бегали атты спортсмен 2 ұпайдан есі болды. И по третьему кругу, и снова наши спортсмены из Кыргызстана, стартует Акунов Алмаз. Да, Акунов Алмаз старт алуда, кетті. Бірінші бұтаға жақындап келді. Аппали жақсы, екінші бұтаға жақындады. Білеке қаршы, жана үшінші бұта. Аппали жақсы. Қалыстардың берген ұпайлары бірінші қалыс 3 ұпайды берді, екінші қалыс 0, жана үшінші қалыс 0 ұпайды көрсетуді. Ошентип Алмаз 3 ұпайдың есі болды. Қырғызстандық спортсмендерден екінші болып, үшінші айлапада Шейшелбеков Бақтыбек старт алуға даяр тұрады. Старт алды. Андымесе бірінші бұтаға жақындады. Жақсы. Екінші бұта. Жақшы, жана үшінші бұта. Өппәлі. Екінші қалыс 1 ұпайды көрсетуді. Үшінші қалыс 0 көрсетуді. Ошентип Байбаевтан 4 ұпайдың есі болды. Ну а теперь во втором кругу начинают спортсмены из Монголии. И первый стартует Мұхбат Сарул. Мұхбат Сарул спортсмен Монголиядан старт алуда. Андымесе кетті. Первая мишень. Хорошо. Вторая мишень. Третья мишень. К сожалению, стрельба пролетает мимо. Первый судья показывает 3 очка, второй 3 очка, третий 0. Итого, Мұхбат Сарул. Браво, друзья, хорошо.
Измагулик, второй спортсмен. Янданжаун Мунчаргаль стартует. Янданжаун Мунчаргаль старт алудан немесе кеттік. Birinci İkinci buta. Bileke karşı. Üçüncü buta. Жақсы. Grup bileke karşı. Мунчаргаль bir daha upayga ие болған жоқ. Андресе Қазақстаннан Бадаша Келдос birinci yerden болып старт алды. Üçüncü ayamba келді достар. Birinci buta. İkinci buta. Жақсы. Üçüncü buta. Hazır Қазақстандардың берген ұпайларына көрөбүз. Birinci қалыс 0 ұпайды көрсөтүүдө, екінші қалыс 0 ұпайды көрсөтүүдө, жана üçüncü қалыс 1 ұпайды көрсөтүүдө. Ошентип Илдос 1 ұпайдын ээси болду. Жана üçüncü айылга экинчи Қазақстандан Мустафаев Саян кетүүдө. Мустафаев Саян стартует. Üçüncü buta. Dilege karşı Mustafa Sayan bir daha upayga ие болған жоқ. Қазақстандан üçüncü болып, третий Казахстана стартует Есенғалиев Бекқали. Есенғали старт алуда. Ал эми жөө жаатуу боюнча Кыргызстандан Акунов Азамат биринчи орунду ээледи. Экинчи орун Сайфуллин Илдар Татарстандан жана үчүнчү орун Яковлев Евгений Татарстандан алды. Ат үстүндө жаатуу боюнча биринчи орунда Вернес Истифан Венгриядан, экинчи орунда Гүлбаев Нурсултан жана үчүнчү орун Вернес Власка ыйгарылды. По третьему кругу. И снова наши спортсмены из Кыргызстана стартует Акунов Алмаз. Акунов Алмаз старт алуда кетти. Салам, Киргизстан. Türkiye'den Kırgızistan'a selam. Есенғали Бекқали старт алды. Кетти. Göçmenlerin ulu göçmen oyunu
Я из Грузии. Ливан зовут меня, фамилия Доборджгинидзе. Вы еще не выступали, да? Я выступал, и на первый этап я первый. То есть моя собака первая. Так что перехожу сейчас на второй уровень. Там тоже уже будет соревнование. И надеюсь, что выйду в финал. На какую дистанцию? 350 метров. 350 метров, Да. А зовут как вашего собаку? Белый амулет. Тайган, да? Да, это тайган киргизский. Чистая порода? Да, да, чистый киргизский тайган. Өткөн өтті, кеткен кетті бірдеймін. Кештің дайра ағымының меңдейін. Іштебесем ананын үндедейін. Қачан келдім бұл жерге. Не бір күндер өткөріп, қырғыз ата-бабаларымыз, біздің чоң аталарымыз ушундай тоолордо жайолда келіп отырған көчмөндөр елі. Кетті тайгандар. Қана қол чалар болсын, бәле. Чырға сүйреген чаларманды қуып жеткен бірінші тайган кім болат болды кен? Бардығымыз көп боламыз. Бәле. Тайгандардың мақтысы алға чұрқашып, біріншілерден болып сары тайган. Екінші номердегі қыл жирен тайганы. Екінші болып келді. Бірінші номердегі бұрғанақ. Стартты урматтуу қалыстар тобы чоғы кеңеш тұрып қой беріп қойыңыздар. Азыр алдыңыздарға Монголияның 5 тайганы. Монголия мемлекетінің мықты тайганчылары жарышқа шығып жатат. Дағы бір жол ескертеміз. Бүгін тайганчылардан жиынтықтоочу жарыштары болып жатат. Бүгін финалын өткөрмөкчүбүз. Ең мықты тайганчыны жана ең мықты күлік тайганды анықтаймыз. Даярдық. Чырғачы жігіт даяр. Кет танда старт. Қол чаулардағы бір жолы. Қана тайгандардың арасынан ең мықты болып чұрқап келе жатқанын чоғы байқайлы. Друзья, давайте бурными аплодисментами встретим наших тайганов.
8 номердеги жана 10-7 дейт. Ана эмесе Казакстандын атынан бизге келген мыкты тайганчылар 11 номер менен Чорный, 12 Давыл, 13 Шуңкар, 14 Караш жана 15 номерде Нарын аттуу тайгандар жарышка чыгып жатат. Кетти анда. Тайгандар кетти. Итак, тайган из Казахстана стартовали уже. Казакстандын таазылары келе жатат. Бул жерде чырга электронну көрүп атасыздар. Чырганы мына ушундай өзгөчөлүк менен тарткан экен. Биринчилерден болуп 13 номердеги тааз келди, экинчи 15. Кол чалары болсун. 13 номердеги Казакстандын Сумкар аттуу 3,5 жаштагы тайганы келип болуп турат. Напоминаем, что это финальный забег тайганов. И сегодня будут определены чемпионы. Анда эмесе тайгандар старт алды. Аппали гүлүктөр келе атышат. Кыргыздын аңчылык өнөрү Салбурун көчмөндөр оюндарынын алкагында чет элдик меймандарга эң кызыктуу оюндарды тартуулады. Көк жайыктагы Салбурунга бүркүт салуу үчүн биздин оюнчулар менен катар казак, монгол, грузин, катар, Айтор 14 өкүл катышса, далба ойнотууга 8 өкүл, тайган жарышка 6 адамдан турган команда курамы, анын ичинде 1 жетекчи жана 5 тайгандын ээлери болду. Чырга сүйлөгөн чабарманды кууп жеткен тайган жарышта 350 метр аралыкта биринчи орундук Мухидин Коробаевдин Ак куш аттуу 3 жаштагы тайганы жеңип алды. Экинчи орунга Нурмухамед Абдразаковдун, үчүнчү орунга Майрамбек Жакыповдун тайганы чыгып келди. Жалпысынан жыйынтык боюнча Кыргызстан 4 алтын, 1 күмүш, 1 коло медальга ээ болду. Экинчи орунда Венгрия 1 алтын, 2 коло медаль менен, үчүнчү орун Татарстан 1 алтын, 2 коло медали жана 4-чү орунга Словакия 1 алтын, 1 күмүш медаль менен татыды. Салбурун оюндарындагы мелдешке бардыгы болуп 170 адам катышкан.